Сапканбет Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 2А класс кыргыз тили сабагы мугалим Эркинбек кызы Аида. Саламатсыңарбы кымбаттуу сүйүктүү менин окуучуларым. Балдар, баарыңардын маанайыңар жакшыбы? Анда балдар силерге жагымдуу маанай каалайм. Андан кийин балдар биз алтын эреже менен таанышабыз. Башкага көңүл бурбайбыз, алаксыбайбыз, улуулардан жардам сурабай өзүбүз аткарабыз балдар. Бүгүнкү биздин кыргыз тил сабагынан өтө турчу жаңы темабыз сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Сөздөр уңгу жана мүчөлөргө бөлүнүшөт. Сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү уңгу деп аталат. Мисалы, жылкычылар деген сөз жылкы жана чылар деген бөлүктөрдөн турат. Уңгусу жылкы, чылар мүчөлөрү болот. Кайталайм балдар, сөздөр уңгу жана мүчөлөргө бөлүнүшөт. Сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү уңгу деп аталат. Мисалы, жылкычылар деген сөз жылкы жана чылар деген бөлүктөрдөн турат. Уңгусу жылкы, чылар булар мүчөлөрү болот балдар. Андан кийин балдар 148-көнүгүүнү карайбыз. Алгачкы эмгек акым деген тексттин биринчи бөлүмүн өтөбүз балдар. Баарыбыз окуйбуз балдар биринчи бөлүмүн. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп калды. Анан көп өтпөй алар жыйналышты. Акыл-насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдында топтолушту. Келгендердин баары жылкычылар эле, көрсө үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган. Ошол өлүп калыптыр. Айылга чабарман да жиберишет. Эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чач, орус киши, мал доктур келет. Жылкычылар болсо ага айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай, көп алектенишет. Балдар, силерге текст жактыбы? Анда балдар азаматсыңар. Эми балдар биз сөздүк ишин жүргүзөбүз. Дүрбөп калуу деген сөздүн мааниси тынч болбой, ары-бери жүгүрүү дегенди билдирет. Ал эми чабарман деген сөздүн мааниси кат-кабар жеткирген адамды айтат экенбиз балдар. Андан кийин балдар 149-көнүгүүнү тексттин каармандарын, окуяны жана окуя болгон жерди жазасыңар балдар. Андан кийин балдар 150-көнүгүү. Сөздөрдүн уңгуларын тапкыла, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бул жерде бизге жайлоого, үйүрдү, жылкычыларга, күчтүү, калды деген сөздөр берилиптир балдар. Биз эми ушул сөздөрдүн уңгуларын табат экенбиз. Жайлоого деген сөздүн уңгусу жайлоо. Ал эми үйүрдү деген сөздүн уңгусу үйүр. Сүйлөм түзөбүз балдар. Биз жайлоого бардык. Калганын ушундай кылып иштеп кетиресиңер. 151-көнүгүү. Тексттин башындагы 3 сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыраткыла. Биринчи, күндөрдүн деген сөздүн уңгусу күндөр, мүчөсү дүн. Жайлоодогу деген сөздүн уңгусу жайлоо, мүчөсү догу. Үйгө тапшырма балдар 152-көнүгүү.